бир кесип ардактуу. Бүтүндөй берилүүнү талап кылган кесиптердин бири бул балет өнөрү. Бул оор кесиптердин бири. Ар бир балерина сахнада периге айланат. Бала кезден тапталып чоң сахнага аттанышат. Физикалык, руханий сезим туюусу күчтүү инсандар гана бул кесипке биротоло берилишет. Албетте тынымсыз машыгуулар, кыйынчылыктар аларды мыкты балерина тарбиялайт. Эмесе бул кесиптин негизги атрибуту болгон балет кийимдери тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Балет биринчи болуп 600-жылы Италияда пайда болгон. Алгачкы жылдары балетти театрдык же опера музыкалык искусство катары билишкен. Жылдар өткөн соң бул кереметтүү искусствого балет деген ат берилген. Балеттин расмий пайда болгон жылы катары 1581-жылдын 15-октябрын эсептешет. Анткени дал ушул күнү балетти жараткан италиялык Бальтазарини аттуу бийчи балетти Францияда эл алдында алып чыгып, сахнада өнөрүн тартуулаган. Ошондон да тарта көптөгөн профессионал бийчилер өз өмүрүн балетке арнап келе жатат. Эми биз балериналардын көйнөгү болгон пачка жөнүндө сөз кылалы. Пачканын түрлөрүнө токтолсок, алар ар түрдүү. Классикалык пачка, шопенка жана хитон. Классикалык пачка кадимки Лебединое озеро сыяктуу классикалык балеттерде кийилет. Ал кыскалыгы менен өзгөчөлөнүп, бийлегенге абдан ыңгайлуу болот. Ал эми кебездей жумшак жана жеңил юбкалар шопенкалар деп аталат. Мындай юбкаларды балериналар романтикалык балеттерде кийишет. Хитон бир каттан турган шифондон тигилген юбка. Хитонду Джульетта сыяктуу партияларда кийишет. Пачкалар, шопенкалар, хитондор сахна үчүн жана машыгуу үчүн болуп да бөлүнүшөт. Машыгуу үчүн дагы сөзсүз форма кийилиши керек. Анткени репетицияда эле көйнөккө көнүп, кыймылдарды ыңгайлуу жасоо зарыл. Классикалык бийдин символу болгон пуант аттуу бут кийим ар бир балеринанын көркү. Бийдин өнүгүшү менен пуанттардын стили да өзгөрүп турат. Алар көпчүлөр мурун жука башмакты эске салса, ал эми азыр болсо катуу жана туруктуу бут кийимге айланган. Балерина кайсы бир балетти ойнордон мурун өз каарманынын дене түсүнө да көңүл бөлүп, пуанттын өңүн тандайт. Пуанттардын салттуу өңү болуп, назик шабдаалуу түс эсептелинет. Ал эми ал буттан чечилип кетпөөсү үчүн атайын ленталар байланат. Бул бут кийимдин эң калың жери анын таманы. Анткени ал калың кожадан, бүт бойдон адамдын колу менен жасалат. Балет канчалык оор искусстволордун катарын толуктаса, алар кийинген кийимдердин дагы тигилиш ыкмасы ошончолук оор. Айтурган Айбек кызы, НТС Таң шоула.